Assalamualaikum mekendештер, түшкү салам. Бүгүн биз түз эфирибизди кечеки келген маселе боюнча баштайбыз. Бул кишилер кече Райым Кощей бессмертный деп коюп атып беле. Ошого кечке бул кишилерди куугунтуктоо башталыптыр. Ушул чынбы? Байке атыңызды айтып коесузбу? Мен атым Алишер. Мурдагы баягы YouTube каналына чыкканыбыз боюнча маалымат алышканга чамасы. Анан кече саар барсагар ошол жерде турушуптур. Балдары барып, бизди аяк бияка тарткылап. Анан кечкеме жүрүп, кечкеме алган миссиялар жеткизбеди бизди жатканабызга. Эртең менен барсак баягы районго аким болом деген кылмышкер жер алып саткан, жердин бардыгын сатып жиберген биздин мурдагы айыл өкмөтүбүз Исмаил Вермамат деген ошол жерде жүрүптүр. Түз эле кирип кетти ал. Бул жагынан каягынан очуп күтүү деген ода болбоду. Ол сүйлөшүп алган кандай тияктан бирөө менен. Сүйлөшүп алыптыр. Бирөөгө звонок кылды дагы мен келдим деди. Түз эле кирип кетти. Түз каналды наранын кесиптен түз эле кирип кетти ал. Андай коррупционерлерге түз жол экен да, зеленый. Коррупционерлерге түз жол экен. Мурунку эле эски буйруктар бардыгы жашап атыптыр да бул жерде. Жанагы акырын аппаратка отуруп алып мутит этип атышат да, аппараттагылар жазап атышат муну. Эң туура да ошол. Ошо аппаратта бар да бир мутилщик бар аяктачы. Бар, ошол бар. Билебиз анын аты ким экенин. Буну ким сунуштаганын дагы билип келдик. Ошол Ким? жаңы губернатор азыркы болгон. Ошол сунуштаптыр. Ким? Районуна аким болсун деп. Жок, тиги губернатордун аты ким? Губернатордун атын азыр толук билбей атам мен. Ошол сунуштаптырбы? Сунуштаптыр. Бул жакта анан куугунтуктадыбы? Эмне кылды кечинде балдар келип? Кечээ күнү келип эле кетти. Бизди келип баары сүйрөй баштады. Жасур Абдраимов деген Жарасул Абдраимов. Абдраимов. Жарасул тиги эме эмес бекен? Губернатор. Азыр бизде ошол жаңы губернатор болгон ошо киши. Каныбек байкенин иниси эмеспи? Биз тааныбайбыз биз аны. Бирок ал Осмоналиев да, Жарасул Осмоналиев. Башка экен анда. Кел баары сүйрөшүп эле баягы балдар. Өзүнүн эле ошо папандан экен эме кылып 2-3 жолу адамды бычактап камалып чыккан балдар келип алды. Коркушпады бизди. Мына көрдүңүздөр урматтуу кыргызстандыктар. Кече келип бияктан чындыкты айткан үчүн могу кишилер кайра куугунтукталып атат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына бул мафия жана бессмертный мафияда буларчы. Буга чейин да уруктукпу? Эми биз коркпойбуз. Исмаил Вермат, сен мени атышканга да барабыз. Биз даярбыз, өлүмгө даяр. Өлүмгө сайып койгон. Мыйзам чегинде бар. Таптакыр эле коркутуп, ойлоп атат да, коркутуп алам депчи. Бир-эки киши менен коркута албайсың, бүттү уже. Кыргыз эли ойгонгон биякта. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар. Коркутуу, үркүтүү жана ошондой эле башка күч колдонуп карапайым элге буга чейин келип болуп келген. Ошондуктан жаштар ушуга чыдабай көчөгө чыгып бийлик алмаштыруу менен айыктаган. Азыр Кыргызстанга акыйкаттык жана мыйзамдуулук орнолуп атат. Жана ушундай байкелерибиздин башкы көйгөйүн, жүрөгүн эзип турган көйгөйлүү маселелерди чындык айтканга мына быйыл гана мүмкүнчүлүк алып чындык айтып атышат. Эми ушундай чындыкты айтып аткан ким болосуңар, башка аким болосуңарбы, эсиңерге келиңиздер. Азыр жаштардын кыжыры кайнап турат. Болду, кыжырларына тийбеңиздер. Мурун мисалы үчүн көйгөйдү айтса, аны камашчы, сабашчы, андай мезгилден өттүк бүттү. Бүттү, алдын doğru бүттү, кетти. Азыр монтип чындыкты айтып аткан байкелерди, өзүнүн мекени үчүн, айыл үчүн күйүп аткан байкелерди куугунтуктап, сабап бычактагандын, наоборот тескеринче ушуларды колдоп, ушулардын чындыгын уга турган кез келди. Ушулардын чындыгын уккула. Укпасаңар жаштар биз турабыз, биз кийлигишпей эле коелук. Биз кийлигишкенде билесиңер эмне болот экенин. Рахмат. Кана сүрөтүн көрбөсүңөрчү. Ким? Могул экен. Могул балабы? Матмураевдин өкүл баласы дейт. Ким деген балабы? Аты ким? Исмаил Вермат. Исмаил Вермат деди. Исмаил Вермат уккунуң. Акалбакты көрүп турасыңбы? Здоровьяны көрүп турасыңбы? Менден да здоровьялар килейгендер бар. Барса үйүңө уктабай каласың анан. Үйүңө уктабай каласың. Жок, угроза болбойт. Угроза болбойт. Бирок бул только тихо болду. Мыйзам чегинде сен мыйзам бузуп турсуң. Мыйзам чегинде кара. Мыйзам бузуп турсуң. Мыйзам бузуп турсуң, уже бузуп. Берки сүрөттөрдү көргөзүп койчу жана. Уже бузулуп турсуң сен. Чындыкты айткан кишини ушинтип куугунтуктайсыңар. Же мурункудай эле ойлоп атасыңар, түңүлүп элексиңер го дейм, Мына могу бала куугунтуктаган кечинде келип алып, мына могулар. Мына көрдүңөрбү? Бүттү. Эми дагы эметсе? Аялдар менен сүрөшүп жаткан.